Арбаңыздар, кадырлуу замандаштар, сиздер менен биргеликте Манас телеканалында тема берүүсүн көрүп жатабыз. Жана бүгүн биздин темабыз жаш илимпоздор тууралуу болмокчу. Кандай дей турган болсоңуздар, бүгүн Манастын илимпоздору атайын Японияга барып келишкен экен, атайын Сакура алмашуу программасы менен. Жана негизи эле ошол илим изилдөө жаатында кандай жакшы жаңылыктар болуп жатат, муну менен биргеликте сиздер менен чогуу маек курганга аракет кылабыз. Жана бүгүн биздин студиябыздын меймандары Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженердик факультетинин Тамбагаш инженердик бөлүмүнүн доценттин милдетин аткаруучу Руслан Адил Акайтегин. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана ошондой эле илимий кызматкер Айбек Бүдөшев, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Ошондой эле биздин университетибиздин студенттери Алтынай Субанбекова жана Алия Шайбековалар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кош келдиңиздер. Алгач ушу кошумчалап айта кетчү нерсе, жаңы рейтинг боюнча Манас университети Азия жогорку окуу жайларынын арасында 230-орунду алган экен. Ал эми Борбордук Азия боюнча жогорку окуу жайларынын эң мыктысында QS тизмесинде 10-орунда экен. Бул албетте сиздердин да эмгегиңиздер болуш керек. Анткени илим изилдөө жаатында жана дагы башка жаатында жакшы иштерди алып барганы үчүн биздин университет эң мыкты деп табылып жатса керек. Ошол себептен сиздерди дагы урматтуу агайлар куттуктай кетели. Жана ошондой эле айта кетсеңиздер, ушул алгач Сакура илимий алмашуу программасы тууралуу кененирээк маалымат айта кетсеңиздер, бул эмне, кантип барса болот, кандай жаңыланууларды ала алдыңыздар, ошол тууралуу айта кетсеңиздер. Сиз айтат окшойсуз, Айбек мырза. Макул. Саламатсыздарбы. Сакура илимий алмашуу программасы бул Япония мамлекетинин GST деген уюму бар. Бұл деген Япония илим жана технология агенттиги. Ал агенттик ушул Жапон мамлекетиндеги жогорку окуу жайларды ушундай илим алмашуу программаларын каржылап колдоого алып турат. Ушул агенттиктин колдоосу менен биз дагы 2024-жылы Япониянын Кумамото шаарындагы Кумамото университетине ушу Сакура Science 2024 илимий программасынын алкагында барып келдик. Бұл программанын негизги максаттарынын бири ушул дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө жаштар үчүн, жаш илимпоздор үчүн, анан жогорку окуу жайдагы студенттер үчүн илим жаатындагы бүгүнкү жаңы жетишкендиктер, технологиялар, анан кайсыл багытта Япония мамлекетинде бул деңгээл кандай абалда экендиги жүрүп жаткандыгын тастоо максатында, анан кызматташуу максатында алар ушул программаны жүргүзүшөт. Анан бул программада биз университетте бул программамен барган экинчи топ болуп эсептелебиз. Буга чейин дагы биздин ушу инженердик факультеттен ушул программаны алкагында барып келишкен. Анда дагы ушу инженердик факультеттин ага окутуучулары жана ошондой эле студенттердин биргеликте. Негизги максат ушул илимпоздорду Япониядагы илимпоздор менен тааныштырып, байланыш түзүү. Анан жана ошондой эле ушул студенттер үчүн ал жактагы студенттер менен байланыш түзүп, анан биргеликтүү иш алып баруу, жаңы долбоорлордун үстүндө иштөө сыяктуу иштер жүргүзүлөт. Негизи сиздер ошол Японияга барып жатканда кандай изилдөөнүн үстүндө иштеп жаттыңыздар эле, өзүңүздөрдүн дагы барып тааныша алдыңыздарбы, көргөзө алдыңыздарбы, ушулар тууралуу айта кетсеңиздер. Анткени биз барбаган үчүн кызык болуп атат. Менин оюмча Японияга барганда бул башка бир планетага барып калгандай сезим болсо керек да, мындай кинолордун, сериалдарын көрүп алып айтып атабыз да. Ошол тууралуу дагы сиздер дагы кошулуп айта кетсеңиздер болот. Саламатсыздар, уруксат берсеңиздер, бир аз кошумол болуп кетсем. Биз жанагындай бул алмашуу программасы болгондуктан эң биринчи биздеги таанышуу, бул жердеги иштеп жаткан илимий изилдөө жумуштарыбызды аларга таанытуу жана ошол ал тараптан дагы кызыктар болгон тараптар менен биригип таанышуу максатында биринчи жолу бардык. Бул программада ошо Япон мамлекети дагы ошол бир эле өзүнүн чектелген бир территориянын сыртынан дагы илимдер бөлүшүш керек да. Ар тармакты бөлүшүү максатында ушул программаларды уюштуруп экен. Анан биз биринчи ошол өзүбүздүн буга чейинки жасаган иштерибиз жөнүндө аларга айтып бердик. Жана алар дагы өзүнүн иштерин айтып, биз ал жерде ошол биринчи таанышуу жүрдүк. Сөз түрдө сиз айтып аткандай эле, жанагы университеттердин рейтинги боюнча дагы айтып атпайсызбы, илим изилдөөдө бул бөлүшкөндө ал баалуу болот да.
канчалык бөлүшүлсө, ал ошончолук баалуу болот. Баягы рейтингтердагы ошол жазалган илимге канча шилтеме жасап атат, ошол шилтеме жасап аткан иш баягы кызыгуу жаратып жатабы дегенди түшүндүрөт да. Анан биз дагы барып өзүбүздү таанытып, анткени тааныбаса биздин бири-бирибиздикин окуп эме кылышыбыз кыйын болот да. Өзүбүздүн эле казаныбызда кайнай бербей, бөлүшүп, ал жактагы жаңылууларды жолдорунда карайт турбайсыздар. Анан мен ушул жерден эки кызды көрүп алып эле сүйүнүп атам. Анткени бизде айтышат го, негизи эле гендердик теңдик, илим изилдөөдө айымдар аз деп, бул жаатта дагы биздин жогорку окуу жайыбыздагы алгачкылардан болуп, жана менин оюмча жакшы бир күчтөрдү көргөзүп жатканына өтө кубанычтамын. Жана сиздер да айта кетсеңиздер, кандай болду? Эмне кылдыңыздар? Сезимдериңиздер кандай болду? Ал жакта да күн жупөө десем алар түштүк Корея болуп калат да, Японияда кимдер болду? Сөгундарды көрдүңөрбү деп. Саламатсыздар да бир жолу. Мен үчүн биз студент катары бизге эң кызыктуу, биздин эң алгачкы максатыбыз Кыргызстанды таанытуу болду. Жана профессор, докторлордон алардын илимин, билимин алуу болду. Бардык агайлардын презентацияларын угуп, бизге пайдалуу маалыматтарды алып келдик. Мага эң жаккан жагы Японияда десем болот. Маданияты жөнүндө. Алар аябай өзүн так жүрүшөт экен, жана дайыма убагында бардык максаттарды аткарууга убактыларын туура пайдаланышат. Убактыларын жана үнөмдөшөт экен аябай. Алия, дагы айта кетсең, сен өзүң негизи алдыда эмнени изилдейин деп кыялданып жаттың эле, аяктан дагы барып, ошол эже-агайларың менен көрүшүп, алар менен бетме-бет сүйлөшүп, жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен да, ушул тууралуу айта кетсең. Ооба, аябай жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Эгерде мен келечекте көбүрөөк химия багытында изилдейин деп жатамын. Же болбосо физикалык же болбосо коллоиддик химия тарабында изилдегим келет. Коллоиддик. Эстеп коюуну сурайм сизден, Алтынай. Сиздин ой пикирлериңизди. Бир жолу саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул азыркы учурда бул химия бөлүмүндө 4-курсунда окуп жатам. Бүтүргөнүмө байланыштуу бул жакта катышып калууда чоң бир мүмкүнчүлүк болду. Себеби дегенде Кыргызстанда өзүбүз билгендей, технология жагынан биздин жасап жаткан ар бир анализдер көбүрөөк бир жакшыртылган аппараттар менен иштөөгө муктаждык көп да. Ал жакта мен көргөндө мүмкүнчүлүк жок, анан муктаждык көбүрөөк. Ал жака барганда көзүң мисалы ачылат деп айтат го. Ар бир лабораториясын көрүп, ушунчалык суктанасың. Бардыгы жетишкен, анан ар бир анализди көрө билүү. Керектүү мисалы диплом жасап атканда да бизге керектүү болгон бардык аппараттарды көрө билдик. Ошол эле учурда алардын программасында атайын бар болчу, эксперимент жасоо деген. Ошол учурда профессор агайлар ушунчалык сонун түшүндүрүп берип, ошол эксперимент жүргүзүп жатып, үлгү дагы берди. Муну эстеп калдычы. Анан бир өзгөчөлүгү бар экен, биз сыймыктанып айта аламын, биздин Манастагы алып жаткан билимибизде бул Японияга да барганда көрсөтө билдик, алар таң калышты да. Силер да ушуну биле турбайсыңар, бул ар бир студент магистраты билбей калган жабдыкты да биз айтып бере алдык да, бул мындай жабдык да депчи. Анан аябай мынтип суктанып карап калышты. Бирок мындай карап көрсө өтө кызыктуу болуш керек бир нерселерди. Мисалы үчүн жакшы нерсени айтып өттүм да, Алтынай, бизде мындай советтик доордон калып калган жоксо эски нерселер менен бир тажрыйбаны жүргүзүш керек болсо, бир 10 күндүк болсо, аны ал бир 1-2 саатта жүргүзө алса керек да. Сен университетте бүттүм деп айтып атпайсыңбы? Азыр жогорку билимиңди жогорулатып жатасыңбы же Японияга барып жогорулатып келейин деп ойлонуп атасыңбы? Эмне жаатында иштеп жатасың азыр? Азыркы дипломдук ишимдин темасын айтсам, бул нано бөлүкчөлөрдү синтездөө. Азыркы учурда ошо да жалпак тил менен айтабыз, нано. Нано майда бөлүкчөлөр. Мен технология менен калып калам. Ал учурда ал жактагы барган профессор агайыбыздын дагы ал өзү дагы химия жаатында экен. Мен дагы химия жаатында болгондуктан аларды таануу, алардын илими мага жакыныраак болду десем дагы болот. Учурда ал жакта магистратурага тапшыруу көптөгөн программалар бар экен. Ал Кумамото университетине баргандыктан Кумамото университетинин тилекке каршы 2025-тен биз бүткөнү менен тапшыра албайт экенбиз, 1 жыл күтүшүүгө туура келет экен. Бирок ошол эле учурда биздин Манас университети менен Кумамотонун ортосунда келишим түзүлгөн экен. Double degree деп аталат экен. 1 жылы ушу Манаста, экинчи жылы ал жакта 1 жылдай окуп кетсе болот экен.
бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдон калайын дедим. Аракет кылып жатам. Туура кыласыз, ал өтө керектүү нерсе экен. Биздин дагы ошол негизи эле заманыбызда биздин мамлекетибиз дагы сиздердей жаш илимпоздорго муктаж, дайыма керек. Жана ошондой эле кошумчалап кетсек болобу? Албетте. Бул программанын алкагында бизде ал жакта сиз айткандай билимин жогорулатып, улантып жаткан биздин дагы бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Биз алар менен да жолугуп келдик. Бүгүнкү күндө бир бүтүрүүчүбүз, бул Алимжан Калбеков деген жигитибиз ал жакта докторантурасын аяктап, Японияда. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү белгилүү бир компаниялардын бирине жумушка орношкону жатыптыр. Баягы өтүптүр ал жака. Анан эки студентибиз учурда химия инженерлигинен Алтынай Абдрашид деген кызыбыз докторантурада окуп жатат. Анан Жиде Токпаева деген кызыбыз дагы ал жакта Кумамотонун өзүндө ошо докторантурада окуп жатат да. Бул деген дагы бир жолу жогоруда сиз белгилеп кеткендей, университетибиздин эл аралык деңгээлдеги баягы аброюн көрсөтөт. Рейтингде бекеринен орун алган жокпуз. Бизде ушундай алмашуу программалары бир гана бөлүгү Кумамото менен болуп аткан десек болот. Ал жактагы профессорлор дагы ошо өздөрүнүн презентацияларында айтып кетишти. Мисалы Кумамото университети учурда бир канча университет менен ошо эки тараптуу келишим бар экен. Бирөө ушул Франциянын Бордо техникалык университети менен экен, анан экинчиси ушул Кыргыз-Түрк Манас университети деп баса белгилешти да. Анан баягы илим изилдөө жаатында деп сиз айтып кеттиңиз, ошол жаатында айтып коелук. Руслан мырза ал болсо бүгүнкү күндө ошо микробиология тармагында иштейт. Мен болсо өзүм ушул тамак аш, функционалдык тамак аш азыктар жаатында кичине көбүрөөк ошол жака. Функционалдык тамак аш. Функционалдык, ооба. Функционалдыкты түшүндүрүп коюңузчу. Функционалдык тамак аш деген мен мээме башкача нерселер келип кеттим да, туура түшүнөйүн. Функционалдык дегенде бул ошо биринчи жолу ошо Японияда өзү ойлоп табылган. Бул азык деген үзгүлтүксүз адам бул азык менен тамактанып аткан учурда анын иммунитети бекемдеп, ар кандай оору сыркоолорго туруштугу күчөйт деген сөз да. Ошол функционалдык азык болуп эсептелет. Витаминдерби? Көрдүңүзбү, мен мээм айныбыз. Жок, жакшылап түшүндүрүп коюңуз. Бул жөнөкөй жалпак тил менен айтканда адамдын иммунитет тамак аш деген мурда бул энергиянын гана булагы болсо, ашказанын толтуруп биз энергия гана ала турган болсок, бүгүнкү күндө тамак аш бул энергиянын эмес, организмдин ден соолукту чыңдоочу булак ушул тамак аш да. Эгерде сиз туура тамактансаңыз, туура азыктансаңыз, демек сиздин организмиңиздин иммунитети бекем, ден соолугуңуз чың, анан баягы жашоо өмүрүңүз дагы узун болот деген нерсе. Ушул туура тамактануу деген сөздү өлө жаман көрөм да. Анткени түшүнбөйсүң да кандай тамактаныш керекчи. Элдин баарын уксаң ар кайсысын айта берет да. Анан ушул жаатында дагы сиз менен өзүнчө бир эфир кылыш керек окшойт. Анткени бул өтө биздин замандаштарыбызга керектүү тематикалардын бири экен. Айта кетсеңиздер, ушундай мындай Кыргызстандачы негизи мен азыр суроомду агайларга бергим келип атат. Жаңы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалары менен мамлекеттик же болбосо өндүрүштүк ортосунда бир интеграция боло алабы? Эгерде сиздер мону монтиш керек экен, тамак аштан мондай ачылыштар бар, мону колдонолу деп сиздер бир сунуш берип, же болбосо билбейм, же башка жогорку окуу жайлар менен иштешип, ушундай экен деп сиздердин ачылышыңыздарды бөлүшүүгө мүмкүнбү? Же болбосо өндүрүштө кандайдыр бир чогуу иштешүүгө, же болбосо бир мамлекеттик деңгээлге чыгып кандайдыр бир нерселерди кылууга жолдор кандай коюлган биздин Кыргызстанда азыркы учурда? Жана ошондой эле ушул жаатында дагы эгерде мындай күнгөй тескей жактарын айта кетсеңиздер. Бир аз айта кетсек, бизде багы кээ бир ишканалар мындайча жабык иштерди алып барат да. Өзүнүн багы мурунку айтканда коммерциялык сырларын сактоо максатында деп багы сырт менен көп иштешпеген учурлар көп болот. Бирок азыркы учурда бир аз өзгөрүүлөр бар. Ошол илим чөйрөсү, өндүрүш, анан мамлекеттик структура булар бири-бири менен чогуу иш алып барганда бул өнүгүүгө алып жол ачат деген ишенимдемин да. Эгер биз ар бирибиз багы жанагындай коммерческий тайна же коммерциялык сыр деп биз өзүбүздүн жасап жаткан нерсебизди айтпасак, ал балким ката да болушу мүмкүн. Балким ал нерсе эгер бөлүшсө, балким бирөөгө бир мотивация да бериши мүмкүн да. Жок, ушул жаатында кандай иштер коюлган? Мисалы үчүн мындай карай турган болсок, тамактануу же кийим жаатында деле карай турган болсок,
Мисалы үчүн бул нерсени жаңы ойлоп табышканда элдин баары массалык түрдө колдоноштурушат го, мисалы үчүн помаданы дей турган болсок, оозду кое турган. Бирок анын ичиндеги компоненттердин адамга зыян экендигин, адамды уулой тургандыгын сиздер ачыгыстыңыздар да, мисалы үчүн илимпоздор катары. Анан ай бул мындай экен деп айтып чыга аласыздарбы деген суроону ушундай бергим келип атат да, мындай мамлекет же болбосо өндүрүш сиздердин ачылыштарга канчалык деңгээлде кызыгып карайт, негизи кандай болуш керек, же болбосо өзүңүздөрдүн илимиңиздерди ачкандан кийин мен өлө кызыккым келип атты, мындай кызыгып атам да, мисалы үчүн лампочканы ойлоп тапканмын, же болбосо дагы башка бир илимпоздор отуруп алып табышты, телефонду ойлоп тапканмын, мисалы үчүн. Анан ал кантип элдердин ичинде колдонулду деген кызыктуу суроолор бар боло берет го. Ошолор сыяктуу сиздер өзүңүздөрдүн ачылышыңыздарды жалпы жумурай журтка же болбосо таанытыш үчүн эмнелерди кыласыздар, жана өндүрүш же болбосо мамлекет жаатында да кандайдыр бир иштер, ушул жердеги иштер кандай жүрүп жатат да, мени ошол кызыктырып жатат да, жана бул кандай жолго коюлган. Анткени биз эл аралык университет болгон үчүн биз бул Түркиянын мисалында же болбосо дагы башка бир өлкөнүн мисалында бир кандайдыр бир жолдор болушу мүмкүн да. Ал эми жаңы эгемендүүлүгүн алып 30 жылдан бери өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн астында, өзүбүздүн байрагыбыздын астында өнүгүүгө аракет кылып жаткан Кыргызстанда бул жол кандай коюлганда ушул жаатын айта кетсеңиздер. Биз университет катарында ишкана менен тыгыз байланууга биз аракет кылабыз. Алар менен багы биздин чакырып, семинар берип, алар менен тыгыз байланышка. Бирок казыр тилекке каршы көп учурларда багы иш чөйрөсүндөгү адамдардын убакыты аз болгондуктан алар биз тарапка көбүрөөк көңүл бурулбай жатканы байкалат да. Биз университеттин ачыгы, мен ойлойм, бардык эле тармакта ачык. Эгер мындай болгон маселелерин келип университетке толук баарлашып, багы маселени чечкенге даяр деп ойлойм да. Анан сиз айткан маселенин дагы мен эме кылып айткым келет. Азыркы доордо илим чөйрөсүндө жүргөн адам менен жөнөкөй карапайым адамдардын бир интеграциясы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошол нерсеге биз бардыгыбыз чогуу иштешибиз керек. Мисалы табигый илимдер менен гуманитардык илимдердин айкалышуусунда алар коомго ошол биздин илимди жеткирип берүүгө жардамчы болушу керек да. Анткени биз 20-жылы ушул Турцияда бир семинарда болуп калдым. Анан ошол жерде бир сөз болду да. Ковид учурунда вакцина ойлоп чыгуусун бардык адамдар талап кылды да. Бул ковидте ошол коргонуу максатында. Бирок илим чөйрөсүндөгү вакцинаны ойлоп табышты. Бирок вакцина болгон адамдардын саны 30%га эле жетет экен кээ бир мамлекеттердечи. Бул деген нерсе эмнени түшүндүрөт? Илим изилдөөчү бир вакцинаны ойлоп тапты. Бирок эл андан чочуду да. Ал чочуп, ал нерсени сайдырган жок. Бул жердеги ден соолук жаатында коркосуң да. Ал деген бир канча жылдар өтүшү керек да, ал изилдөө аяна чыкчак. Ал жерде айтылып атат да, социолог менен психологдордун илимий изилдөөлөрү болуш керек болчу. Алар ошол нерсени бул жердеги жазалган илимий изилдөөнү карапайым адамдарга туура багытта көрсөтүш керек эле да. Ушул кандай болуп атат бизде? Ушундай иштешүү. Кыргызстанда эми азырынча биз эмеге элестетем да, жаңы өсүп келаткан бир балагачы тең кепсек, биз кичинекей бир баладайбыз, анткени бардыгы өзүнүн жумушу менен казыр алек болгон сыяктуу элестенет. Илим чөйрөсү өзү менен алек, анткени эгер бир өнүгүп бир убакыт болсо, ошол нерсени бири менен бөлүшөт го деген, кийинки келечекте болот го деген ойдомун да. Айбек, сиз кандай деп ойлойсуз? Жакшы суроо болду. Бүгүнкү теманы алкагында 2 мисал менен түшүндүрүп берейин. Мисалы ошол биз Сакура программасы менен Японияда болгондо, биз бир гана университетте, анан илим изилдөө институттарда болгон жокпуз. Бизде ал жакта өндүрүшкө да алып барышты. Өндүрүшкө алып барып, анан өндүрүштагы илим изилдөө институттагы, анан ошол университеттагы абдан биргеликтүү баягы байланыш түзгөн экен. Алар сиз айткан баягы изилдөөчүлөрдүн ойлоп тапкан продукциялары бүгүнкү күндө практикада өндүрүштөр тарабынан чыгарылып, продукция катары колдонууга берилиптир да. Кыргызстанда бул боюнча бүгүнкү күндө бул дагы бизге абдан жакшы эми толук отурташ элек, бирок отуруп келатат. Бул система отуруп келатат. Себеби дегенде өндүрүш дагы бүгүнкү күндө түшүндү да. Ишканалардагы адамдар дагы, бизнесмендер да түшүндү. Эгерде алар өнүгүүнү кааласа, сөзсүз түрдө анда билим, анан илимдин жетишкендиктерин колдонусун. Буга бир мисал катары биздин университетте мындай мисалдар эми көп, мен бир канчасын келтирип кетейин. Мисалы, бизде тамак аш инженерлик бөлүмүндө Дедиев Анарсейит Уркунбаевич деген агайыбыз бар. Бөлүм башчы болуп иштейт. Ал киши мисалы биргеликте Бадрак деген продукциянын технологиясын иштеп чыгышты. Бүгүнкү күндө
ошол бадыраак деген продукциянын ассортименти жана ал өндүрүштө бар. Практикада жаш балдар үчүн ойлоп табылган азык болуп эсептелинет. Мындан сырткары бизде дагы бир мугалимибиз бар, Айдайкан Касмакунов деген эжеңиз бар. Ал эже болсо 2 же 3 ишканага так азыр эсимде жок, сапат системасын, ХАСП анан ISO 21000 деген системаны киргизип, практикалап киргизип берди да. Өнүгүш үчүн ошол сапат системасына муктаж экенин түшүндү. Анан ал университеттердин арасынан карап, анан баягы ошол билимди, ошол тажрыйбаны бере алып турган адистерди издейт. Анан бизден ошол мугалим дагы берди. Буга мисалдар көп. Мисалы, айыл чарба факультетинде эле Тинатин Дөөлөткелдиева деген эжекебиздин мамлекеттин кыргыз патенттелип чыккан зыянкечтерге каршы өндүрүмдүүлүк айыл чарба продукцияларынын өндүрүмдүүлүгүн арттыруучу иштеп чыккан продукциялар бар. Ал продукцияларды бүгүнкү күндө жер семирткичтери, аларды мисалы дыйкандар колдонуп, анын негизинде чыныгы, жыйынтык алган учурлар көп. Анан бул жактагы кесиптешим Руслан агай айткандай, көпчүлүк өндүрүш эми буга толугу менен интеграция боло элек. Баягы буну түшүнгөн ишканалар, көбүнчө орто, анан ири ишканалар интеграция болуп жатат бүгүнкү күндө. Сөз түрдө баягы алардын жада калса өздөрү келишет бизге, мисалы окуу жылы башында келишип, бизге деген ушул багыттагы дипломдук иштерди изилдеп берсеңер, ошонун жыйынтыгын биз колдонобуз деп келген учурлар бар. Бүгүнкү күндө бул жакшы нукта кетип баратат деп мен толук айта алам. Бул өтө кубандырат. Сизди угуп мен да ойло сүйүнүп кеттим. Жакшы темаларды бизде алдыга дагы жакшы жем таштап койдуң окшойт. Азыр болсо ушул Сакура илим алмашуу программасы тууралуу айта кетсек, биздин жаш кыздарга сурай кетсек, сиздер дагы өзүңүз айтып калдыңыз, мен илимди жогорулаткым келип атат деп, сиз болсо дагы улантам деп. Анан ушул кандай деп ойлойсуздар? Жаштардын ой пикирлери башкача го негизичи. Мындай дүйнөнү таануусу, кабыл алуусу дагы мындай бизге караганда башкача болуп кетти. Мен ушинтип айтам деп ойлогон эмесмин го. Анан айтсаңыздар ушу кайсыл жаатында азыркы учурда же өзүңүздөр мынтип карап көрүп, могул жаанын изилдесек жакшы болмок экен деп мындай ойлонуп калган учурларыңыздар болобу? Мындай көчөдө кетип баратып эле карап көрүп же жашооңуздарда. Учурда Кыргызстан боюнча өзү жаңы өнүгүп келатайлыкпы. Анан Японияны караганда биз билебиз, алар дисциплинанын аябай кармашат, бардыгы таза, бардык убакытында мыйзамды иштейт. Ошол эле жөнөкөй нерселерди биз күнүмдүк турмушка киргизсек деген, мисалы, биз айтышыбыз мүмкүн да, өнүгүш үчүн ар бир адам өзү мисалы күнүмдүк кечикпесе, убактысын так колдонсо, көчөгө мисалы таштанып ыргытпай жана биз сорттоону толук кирелик. Ошо сорттоону деле киргизсек, алар жада калса, ар бир ошол отельде калдык. Отелдеги чыккан эми сыртты баштыгы да башкача экен да. Өзүнчө кайра иштетилет экен. Ошондой жөнөкөй эле нерселерди киргизе турган болсо, жакшы болмок экен да. Бул албетте бул биздин өлкө боюнча чоң бир ишти курчайт, алат. Мисалы мен студент катары мен өзүм кандай салым кошо алмакмын дегенде, мисалы тарыхта бар, япондор мурун өздөрүн кармап туруп, мындай четке чыгарбай, жалаң гана студенттерди жөнөтүп туруп, билим алышкан, кайра мамлекетине келгенде мамлекетин өнүктүрө башташкан да. Биз деле мисалы мен салыштырмалуу айта алам, эгерде бир гана Кыргызстанда эле биз окуп, ушул жакта эле иштеп кала турган болсок, биз айланабыздагы өлкөлөрдүн кантип өнүгүп жатканын биз толук түрдө көзүбүз менен көрө албай калмакпыз да. Мисалы Японияны көрүп келдик, алардын мисалы ошол жердеги окуп жаткан магистранттары, алар жада калса ошол университетине уктап дагы ошол жерден илим алып, убактысында анан ошонун баарын кайра мамлекетине, энергия кандай алса, ошонун мамлекетине жумшайт экен да. Биз деле мисалы чет өлкөгө чыгалы, ошол жерден окуп келели, бирок кайра Кыргызстанга келели. Ал жерде мисалы мен айтышым мүмкүн да, Япония мага жакты, мен ошол жакта эле калсам болмок. Ошол жакта эле калып калайынчы деп. Бардыгы сону эмне үчүн калбайм деп. Бирок ичимде баары бир Кыргызстанды кайра деп патриоттук сезим ошол жактан күчөйт экен. Себебинде карачы, бул өлкө ушунчалык өнүгүп атат, эмне үчүн Кыргызстаным өнүкпөйт? Мен Кыргызстанды өнүктүргүм келет, мына ушул жерден тажрыйба аламын, үйрөнөмүн, демек кайра Кыргызстанды өнүктүрөм. Демек башкалар дагы ушинтип Кыргызстанга келип, биздей болуп суктанып, өнүгүптүр, буларда ушундай бар экен деп көргөн нерсени оюма калды да. Мен ушинтип жасагым келет. Алия, сизчи? Биздин системабызга киргизгим келген алардан үлгү алган нерсе, бул алардын алдынан айтып кеткендей эле пунктуалдуулугу, жана алтын айткандай эле
алардын системасы алар билимди алып туруп өзүнүн өлкөсүнө алып келет. Анан бир макалда айткандай эле баарын өзүңдөн башташың керек. Эгерде өзүң баарын пунктуалдуу жана өз убактында аткарып чындап эле аткарсаң мамлекеттин өнүгөт деп ойлойм да. Баарыбыз өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Жакшы бир нерсени айтып койдуңуз окшойт. Анан убактыбыз дагы тарып бара жатат, урматтуу биздин меймандарыбыз. Айта кетсеңиздер, мындай дагы ушу алдыда максаттар коюлуп, булар менен чоң иштешели деп бир пландарды коюп келдиңиздерби? Анткени бул жаатта сиздердин алып келип берген нерсени карай турган болсок, ал жакта маданий жаатында таанытууга, жана да башка нерселер бар экен. Же болбосо бизди азыркы учурда угуп, биз деле ушул жака барып келсек кандай болот эле деген биздин замандаштарыбыздын ой пикирлери бар болсо, аларга сиздердин кеп кеңештериңиз кандай болот эле? Бул жаатында кеңештерден биринчи кезекте бул тил үйрөнүү. Сөз дегенде алмашуу программаларында сөз түрдө бул тил негизги талаптардын бири да. Мисалы ушул Сакура алмашуу программасы менен бара турган талапкерлер ал жакта же жапон тилин билиш керек, же болбосо англис тилин билиш керек. Андыктан демек биринчи ушул чет тилди бүгүнкү күндө англис тил Кыргызстанда жакшы эле окутулуп атат, ошону жакшы деңгээлге чыгарыш керек. Бул биринчиси. Анан экинчиси бул академиялык жетишкендүүлүк, то есть окуусунда алдыңкылардан болуу. Демек ал эгерде ушул программа менен мисалы жаштарыбыз, студенттер эгерде тапшырам деп турган болсо, биз сунуштайбыз сөзсүз түрдө окуу процессинде ийгиликтүү болуш керек. Мындан сырткары ар кандай социалдык иш-чараларга да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө анкеталарды карап жатканда кошумча ушул ыктыярдуулук жана ар башка ушундай социалдык иш-чараларга катышуусуна да көңүл бурушат да. Канчалык ал баягы ар тараптуу өнүккөн. Анан сөзсүз түрдө негизги талаптардын бири ушул изилдөөнү кайсыл багытта жүргүзгүсү келет. Ошол багыттагы мыкты профессор, ага окутуучуларды таап, бүгүнкү күндө интернет байланыш мүмкүнчүлүк берет. Ал мисалы сайтка кирип эле университеттин ал профессордун электрондук дареги турат. Ошого официалдуу кат жазып, ушул жаатында сиз менен иштешейин дедим эле деген учурда профессор административдик тиешелүү кагаздар боюнча кеп кеңеш бере алат да. Мен албетте бул программаны алып калганда баягы барып келген жаштардын баарына сунуштайм. Бул программада негизи ушу көпүрө түзүлүп калды. Эң негизгиси жогоруда талаптарды колго алып туруп эле тапшырса болот. Жаш илимпоздор үчүн дагы бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби дегенде алмашуу программасы көп багыттагы илим изилдөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет экен. Бунун бирден бир мисалы катары биз менен кошо ушул программаны алып калганда Кыргызстандагы жаш илимпоздор мүчөсүнөн дагы 4 адам барды да. Алардын багыттары ар башка болчу. Мисалы бирөө сейсмолог болду, бирөө ветеринар багытында барды. Ошол бирөө болсо мисалы биология жаатында, бирөө медицина жаатында барды, химиктер жаатында барышты, химия жаатында барышты. Мына ошолор үчүн дагы ушундай кенен тармактагы мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Анан алар сөз түрдө сунушташты, ушу тапшыра турган болсоңуздар, ушул жогоруда айтылган талаптарды колго алып, азыртадан даярданып баштагыла, анан сөз түрдө тапшыргыла. Манас университетинде мындай мүмкүнчүлүк бар экен. Биз алдыраак экенбиз да, анткени ал жакта дагы бир жогорку окуу жай менен эгерде келишимибиз бар болсо. Кумамото университети менен деп айттыңызбы? Ооба. Манас университетинин келишими. Сиз кандай деп кошумча айтсаңыз? Мен толугу менен Айбек агага кошулам. Эң биринчи эле ушу тил болуш керек, анан биздин студенттер дагы, кыргызстандыктар да коркпош керек. Анткени ал жакта деле бизге окшогон адамдар, эгер алар кыла алса ошол нерсени биз да аны кыла алабыз да. Ошол бир эрктүүлүк, чечкиндүүлүк болсо, анан тилди күчтөп, ошол өзүнүн ичиндеги оюн так туура айтып берген деңгээлге жетсе эле ар бир нерсе ишке ашат деген ойдомун. Болгону гана талыкпай эмгектенгиле деп койсузбу? Талыкпай эмгектен андай эрктүү, анан чечкиндүү болуш керек да биздин илимпоз. Анткени бизде көп байкайм, биз тартынып берген учурларыбыз болот да. Балким кичине жетишпей таап болушум керек, дагы бир нерсе деп. Бирок ошол нерсени дагы ачып айтып бергенсе, ал дагы кабыл алынат деп коеюн да. Анан ушул сиздер ал жакка барып, ал жактагы да башка илимпоздор менен таанышып, сүйлөшүп, негизи эле карап көрүп барыбыз эле күндө жаңылыктарды окуйбуз дегендей, баардыгын билгенге аракет кылабыз дегендей деп, анан сиздер кандай деп ойлойсуздар ушул учурда, азыркы учурда ушул биздин өлкөбүздө кайсыл тармактарда мындай
изилдөөгө муктаж деп ойлойсуздар? Аябай өтө керек деп. Анткени бизде эле кандайдыр бир көйгөй болсо, биринчиси кайсынысы жакыныраак болсо ошону чечкенге аракет кылабыз да. Ал эми сиздер ошо илимпоз катары кандай деп ойлойсуздар? Кайсыл жаатында изилдөөлөр көбүрөөк болсо деп биринчи ошолор болуш керек деп ойлойсуздар? Кандайдыр бир бөлүп койгон тармактарыңыздар барбы? Менин жеке оюм боюнча эми биз учурдагы мамлекетибиздеги учурдагы актуалдуу маселелер, ошолорду биринчи приоритеттерди аныкташыбыз керек да. Биринчиси мен ойлойм, баягы биз толуу мамлекет болуп аткандан кийин ошо энергетика багытын колго алышыбыз керек. Суу энергетика багытында адистерди, аябай мыкты адистерди даярдашыбыз керек. Себеби жылдан жылга бул маселе болуп келатат. Бул бир. Экинчиси бул экология маселеси. Бүгүнкү күндө мына ар бириңиздер деле буга угуп жатасыздар, көрүп турасыздар. Экология жаатында бизде чоң көйгөйлөр бар. Мына ошону дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүндө кандай технологиялар менен чече алабыз? Ошо билимге ээ болгон жана ошону бул жакта ишке ашыра турган адистер керек деп ойлойм. Тоолорубуздун баардыгы кенге бай. Анан бирок буларды бүгүнкү күндө толук иштете албай атабыз да. Демек ошо тоо кенди иштете турган адистер дагы жетишсиз деп ойлойсуз да, деп ойлойсуз? Керек, сөзсүз түрдө керек. Себеби дегенде ошол эле жапондор таң калышат, силерде мына баардыгы бар. Менделеев системасындагы баардык элементтер бар, бирок эмнегедир баягы толугу менен иштете албай жатасыңар. Демек иштете албасак, билимибиз жетиштүү эмес, адистерибиз да жок бул. Анан айыл чарба тармагын сөзсүз белгилейм. Себеби биз айыл чарба мамлекетибиз, өзүбүздөн өндүрүлгөн продукцияларды сөзсүз түрдө бизде деген сапаттуу продукциялар чыгат. Ошону азыр тилекке каршы толук иштете албай атабыз да. Көбүнчөсүн баягы чийки сырьё катары эле кошуна мамлекеттерге экспорттоп эле сатып ошо менен чек кылып атабыз. Муну баарыңыздар эле билесиздер. Ошол эле мисалы картошканы, алманы, сабизди, бурчакты жана башка. Ошону иштетип, өзүбүздө өндүрүп, анан аны артканын кошуна мамлекеттерге кымбат баалуу баада сатсак, бизге албетте экономикабызга көбүрөөк пайдалуу тиет. Анан медицина албетте. Эгерде мамлекетти өнүктүрөбүз десек, сөзсүз түрдө ушу медицина багытында биз абдан жакшы адистерди даярдап өнүгүшүбүз керек деген ойдомун. Бул жеке мен. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мен бир эмени мисал келтирим келип атат да. Мисалы, биз бир алманы сатсак, бир алма 5 сом болсо да, бирок аны 5 сомго саткандан көрө биз ошону алмадан сок жасаганын үйрөтсөк, ал соктон 100 сомго болот. Орто тапкан пайда аябай көп болуп атат да. Бирок андан дагы жакшы нерсе бар, көбүрөөк пайда алып келген. Ошол алмадан сок чыгарган адамдарды өнүктүргөн кесиптин ээлери керек да. Жаңы эле бизде мамлекет дагы ошону колдойт болуш керек. Биз негизги жана интеллектуалдык ресурстарга көбүрөөк маани берсек, биз өнүгөбүз деп ойлойм да. Ошол эле учурда ошого техникалык, алдыңкы өнүккөн техникаларды колдонуу билүү, ошолорго биз көңүл буруп, анан эң негизги ошол жаштарга адамдардын интеллектуалдуу жетишкендигине көбүрөөк көңүл бурсак, биз бардыгын жеңип, анан алдыга өнүккөн мамлекеттердей боло алабыз деп айта алам да. Баарын багы адам сыяктуу эле, денеси сыяктуу бир тармакты бөлүп айтыш кыйын. Анткени комплекстүү өнүгүш үчүн сөзсүз түрдө бир гуманитарный да керек, техника илимдери да керек. Анткени мына техника илимде азыркы талабында, мисалы, азыр робот дагы адамга окшошкусу келип атпайбы? Анан жаппайды өтпөй, жазалма интеллект. Жазалма интеллект бардыгын адамга окшоштургусу келип атат да. Азыр биз өзүбүз ошондой кылгыбыз келип атат. Ошол учурда жалгыз эле техника илимдери алдыга өнүгүп кетет деген сөз эмес. Анткени аны дагы түшүндүрүп, элге түшүндүрүш үчүн гуманитарныйга да муктаждыгыбыз бар да. Жапырт комплекстүү түрдө иштеш керек. Анан интеллектуалдык биздин потенциалыбызды күчөтүшүбүз керек деп ойлойм. Жакшы экен, жаш айымдар, жаш илимпоздор, сиздердин оюңуздар кандай? Мен айта турган болсом, биз бүтө турган ошо бүтүрүүчү болгондон кийин бир жакшы жерде иштегибиз келет. Акча андай каражат ошол керек да бизгечи. Бирок мен айтайын дегеним, мен түшүнгөнүм бул, эгерде студент чындап ошол ийгиликтерге кийинки да туруктуу ийгиликке жетишем десе, анда ал билимге азыркы болгон күчүн, энергиясын билимге салыш керек экен. Бул кыска убакытта акча табышың мүмкүн, бирок ал бат эле короп кетет да. Ал ошол убакытыңды жөн гана коротпой, билимге салсаң,
бул жакшы экен. Бирок ушул эле учурда ойлошу мүмкүн да, мисалы мен илимпоз болуп бир илимий ишти бир эле теманы дагы ошол канча убакыт бою изилдесем, бул башка менин курактагы эле досторум жакшы акча таап атпайбы, мага керекпи ушул деген мындай күмөн саноо ойлору болушу мүмкүн. Бирок айтмакмын, бул ошол андай күнөн санабагыла, бул эмгектин акыбети кайтат депчи. Ушуну эметмин. Алия. Менин оюмча биз өндүрүштөрдү өнүктүрүшүбүз керек. Мен тамак аш инженери болгондугумдан биринчиден айткандай эле адам өзүнөн башташ керек. Мисалы, мен окуучу катары бүгүн барып окушка бар билимди чындап окуп алсам, туура алсам, жана өндүрүштүн мисалы директорлору барып ишин туура аткарып баштаса, эгерде биздин өндүрүштөр дагы көбөйөт жана өнүгөт деп ойлойм. Жана биз өзүбүздүн өндүрүштөрүбүздүн санын көбөйтүшүбүз керек. Анткени азыркы учурда бизде аябай эле аз өндүрүш бар деп ойлойм. Мисалы, биз өлкөбүз айыл чарба менен байланышкан, агайлар айткандай эле, өзүбүздүн продукциябызды колдоно алсак, биздин багыт өнүгөт. Мейдин кейжине көрө колдонушубуз керек экен деп жакшы айтып өттүңүз. Жана албетте мындай тиги мен Алтынайдын айтканына кошкум келип атат. Айтат го, мен салып койгон тамым жок, токтоп койгон алтыным жок, менде оттой жанган жаштыгымдан башка эмнем жок дегендейчи. Ошол сыңары ушул маалда алып алган билимдериңиздер сиздин кийинки жашооңуздарда жана ошондой эле мамлекеттин дагы өнүгүшүнө өтө чоң салым кошо тургандыгын эч качан унутпаңыздар демекчибиз. Урматтуу мекендештер, сиздер тема берүүсүн уктуңуздар жана бүгүнкү меймандарыбыз менен биргеликте ошол ар бир адам өнүгүүсүн өзүнөн башташы керек экендигин, баардык кылып жаткан нерсеге албетте жоопкерчиликтүү мамиле кылышы керек экендигин, өзүн эле ойлой бербестен өзгөнү дагы ошол жаратылышка дагы көңүл бурушу керек экендигин жакшы баса белгилеп айтып өтүштү. Сиздер тема берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты аман туруңуздар.